Men көп ойлondурган маселе өзүбүздү канчалык кыргызбыз деп төш каксак да балдарыбыз жарым америкалык болуп калып жатат. Мындай кетиш менен неберелерибиз таза америкалык болуп калчудай. Тереңирээк ойлонсок алар америкалыкка, мексикалыкка же башкаларга үйлөнсө бара-бара тукумубуз жок болуп кетчүдөй. Ушул маселе боюнча өзүңүздүн жеке ой пикириңизди билдирип кетүүңүз суранат элем дейт. Араб туугандарда пайгамбарыбыздын тукумдары башка урууга кыз беришчү эмес экен. Биз пайгамбар тукумдарыбыз деп. Анан барып олтуруп кыздар турмушка чыга албай, балдар үйлөнө албай калып олтуруп, ошону бузганга туура келди. Ааламдашу заманында барып бардык ордуна келет. Бул деген сөз улуттардын бардык аралашат деген сөз. Жеке менин түшүнүгүм боюнча бул bir gün болсо bir gün тартта калып кетет. Биз андан алыстап кете албайбыз. Ушундай учур улуттун бардыгы аралашып кетип, жөн эле бир адам катары эле калып калышы мүмкүн. Эч ким азыр балким гарантия бере албайт, менин каным ДНК боюнча 100% кыргыз деп мисал үчүн. Ошон үчүн андан коркпош керек. Болгону адамгерчилик, адам катары сакталуу үчүн динге бекем маани бериш керек. Бул деген улутту чануу деген сөз эмес. Айтматовдун апасы татар болгон үчүн эмне болуп атат? Улуу адам болуп атат. Курама Темир Курч болуп. Президентибиздин аял татар болгон үчүн да президент болуп чоң киши болуп атат. Аял жакшы, хан жакшы, эр жакшы, вазир жакшы, хан жакшы деген сөз бар. Ага эч ким узучу болгон жокпуз. Ошон үчүн акы жарат болбош керек. Ал нормалдуу көрүнүш.